Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан эле маанилүү маектин кезектеги көрсөтүүсү, аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул учурда областта жүрүп жаткан юридикалык жактарды каттоо иштери туурасында болмокчу. Деги эле юридикалык жактарды каттоодо анын түрлөрү жана аны каттоого алуудагы керектелүүчү документтер кандай? Мына ушундай суроолорго жооп алуу үчүн биз атайын адисти конокко чакырганбыз. Тааныштырып өтөйүн. Ысык Көл облустук юстиция башкармалыгынын өкүлү Темирлан Изатов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эми ушул юридикалык жактарды ачып, андан соң каттоого алууга ким укуктуу жана ошол юридикалык жактарды каттоого кандай документтер керек болот? Мына ушуларга токтолуп кетсеңиз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, юридикалык жактарды каттоо юстиция органдары өткөрөт. Азыркы учурда юридикалык жактарды каттоого ким укуктуу суроого мындай деп жооп беребиз. Кыргыз Республикасынын жарандары, юридикалык жактар, уже юстиция органдарынан өткөн юридикалык жактар, анан чет өлкөнүн жарандары юридикалык жактарды каттоого укуктуу болот. Мыйзам чегинде. Эми ошол каттоого алууда кандай документтер керектелет? Каттоого алууда мисалы үчүн бир юридикалык жакты түзүп атканда жоопкерчилиги чектелген коому болобу, же мекеме, же муниципалдык ишкана болобу, эгерде жалгыз жеке адам түзсө, паспорту менен чечим, решение деп коебуз, юридикалык жакты каттоо чечимин алып келет. Ошол чечимди колду нотариалдык формада көйлөндүрөт. Паспорттун көчүрмөсүн, бул жеке жак үчүн, юридикалык осону түзүш үчүн, мекемени түзүш үчүн. Эгерде юридикалык жакты түзсө, ошол юридикалык жактын күбөлүгү керек. Юридикалык жактын положениясы болот, жобосу, ошонун көчүрмөсү керек. Ошо юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү, ошол документтерди, ошол биздин юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамынын бир жол жоболору бар. Атайын каттоо, кайра каттоо, жоюуга тиешелүү документтерде өзүнчө бир беренелерде жазылган толук маалымат. Кыскачасы, жана мен айтып кеткен паспорттун көчүрмөсү, жетекчинин көчүрмөсү паспорттун, ошол документтер биздин мыйзамга ылайык талап кылынат. Негизи эле ушул юридикалык жактан каттоого алуунун негизги максаты эмнеде? Ар бир юридикалык жак бул өзүнүн максатын көздөйт да. Мисалы үчүн жоопкерчилиги чектелген коом, орусча айткандай, общество с ограниченной ответственностью. Максаты, мисалы үчүн, киреше алып келүү, прибыли приносящий деятельность. Осолордуку коммерциялык жактардын максаты бул ишмердилик жүргүзүү жана киреше табуу. Ошону деген мыйзам чегинде жүргүзүш керек да. Көмүскөдө калтырбай, налогторду төлөп, кээ бирөө юридикалык жактардан өткөрбөстөн эле иштеп жүрбөйбү. Ошон үчүн ушул мыйзамга ылайыктап туруп, юридикалык жактарды каттоо, биринчи каттоодон өткөрүп, анан тийиштүү мамлекеттик органдардан каттоодон өткөрүп, налоговый инспекциядан, салык инспекциясынан, стат органдарынан, тийиштүү органдардан өткөндөн кийин уже юридикалык жак болуп түзүлүп, кийин салык төлөп туруп, өз ишмердүүлүгүн уланта берет да. Эң негизгиси ушу юстиция органдарынан мамлекеттик каттоодон өтүш керек. Эми ушул юридикалык жактан каттоо иштери кайсы жылдан башталган жана ошол жылдар аралыгынан бери бүгүнкү күндө область боюнча канча ушул юридикалык жак каттоодон өттү? Юридикалык жактар 97-жылдын 1 январынан баштап юстиция органдары юридикалык жактар өзүнө алганда. То есть, эгерде 97-жылга чейин статистика органдары каттоодон өткөрсө, то 1997-жылдан өйдө уже юстиция министрлиги, жерлердеги территориалдык юстиция башкармалыктары
юридикалык жактарды каттап баштаган. Экинчи суроо. Мына мисалы 1997 деп атасыз, ошол жылдардан бүгүнкү күнгө чейин ушул область боюнча канча юридикалык жактарды каттоого алдыңыздар? Азыркы учурда бизден катталган, юридикалык жактарды катталган, кайра катталган, анан жоюлган өзүнчө реестр бар. Бирдиктүү мамлекеттик электрондук реестрда азыркы жалпы саны 7000 организациядай бар да. Азыркы учурда. Ошондо 1997 жылдан баштап 2021 жылга азыркы тапка чейин 7000 юридикалык жактар бар. Ошонун ичинде каттоодон өткөндөр, кайра каттоодон, анан жоюлганында да ошол реестрге кирип калат. Ал эми ушул көмүскөдө калган юридикалык жактарды да мындай бир көзөмөлгө алуу иштерин кимдер жүргүзөт? Биздин мыйзам каттоо анан кайра каттоо жагын эле каралган да биздин мыйзамда. Жанагы алардын көмүскөдө бир өзүнүн ишкерлигин алып жүргөндөр бар да. Көмүскөдө иштеген юридикалык жактардын тийиштүү органдары, мисалы үчүн салык инспекциялары, салдык органдарынын бир атайын бөлүмдөрү бар. Алар иштеп аткан юридикалык жактарды ачыкка чыгарып туруп, мамлекеттик каттоодон өтүп, налогторун, салыктарын төлөп, ошондой бир иштерин жүргүзсө керек. Бирок юридик юстиция органдары алардын артынан жүрүп, каттоого тур деп, андай укугу каралган эмес мыйзамда биздин. Эми алгачкы жылдардан баштап каттоодон азыркы күндөгү каттоолордо бир аз айырмачылыктар болсо керек дейм да. Бул эми баягы көбөйүүнүн үстүндө баратабызбы, же баягы бир калкта кетип баратабызбы? Албетте, азыркы учурда ишкерлик деген ар бир жаран мыйзамдуу иштейин деген аракети бар да. Ошон үчүн ачыкка чыгып туруп, мамлекетке салык төлөп, юридикалык жакты ачып, кооператив болобу, айыл жергесинде, шаарларда көпчүлүгү жоопкерчилиги чектелген коомдор ачылат, дыйкан чарбалар ачылат. Ошону мыйзам чегинде ачыкка чыгып туруп, бир аз болсо да мамлекетке салым кошоюн деген бир ниети бар да. Ошон үчүн демек саны өсүүдө экен да жарандар. Саны азыркы учурда өсүүдө. Анан эми ушул юридикалык жактарды каттоодо алууда бир түрлөрү болсо керек дейм да. Кандай түрлөрү бар? Негизи граждандык, Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинде эки түрү бар. Юридикалык жактардын бул коммерциялык уюмдар жана коммерциялык эмес уюмдар. Коммерциялык уюмдарды кимдерди белгилесек болот? Коммерциялык уюмдар жана төмөндө айтып кетпедикпи? Киреше алып келүүчү уюмдар. Мындайча айтканда, жоопкерчилиги чектелген коомдор, дыйкан чарбалар коммерциялык болуп эсептелинет. Коммерциялык кооперативдер, акционердик коомдор, жабык акция, ошондо да бөлүнөт. Жабык акционердик коом, ачык акционердик коом. Экинчи түрү коммерциялык эмес уюмдар болот. Жанагы коммерциялык уюмдарга мекеме кирет. Мисалы үчүн мекеме Искөл областтык юстиция башкармалыгы бул коммерциялык эмес уюм болуп эсептелет. Анткени деген бул коммерциялык максаттарды көздөгөн, бул бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен каралган, ошонун негизинде түзүлгөн коммерциялык эмес уюм. Мындан тышкары коомдук бирикмелер бул жанагы өз ишмердүүлүгүн мүчөлүктүн негизинде уюшулган коммерциялык эмес уюм болуп эсептелинет. Ошондой эле коммерциялык эмес уюм коомдук фонд болуп эсептелинет. Ушу үч түр коммерциялык эмес уюм болуп эсептелинет да. Эми ушул түрлөрүнө жараша документтик иш кагаздарда ар башка талап кылынса керек дейм да. Туура айтасыңар, коммерциялык уюмдарды түзүү тартиби азыркы учурда мыйзамда аябай жөнөкөйлөнгөн. Бир гана чечим алып келет юридикалык жак и паспорттун көчүрмөсүн.
ошо уюштуруп аткан уюштуруучунун паспорттун көчүрмөсүн жетекчинин паспорттун көчүрмөсүн. Коммерциялык эмес уюмдун жанагы мекеме түзсө же коомдук бирикме же коомдук фонд түзсө, обязательно коммерциялык эмес уюмдун уставы иштелип чыгат. Уюштуруучулар тизмеси болот. Уюштуруучулар тизмеси кол коюлгандан кийин, ар бир уюштуруучу кол койгондон кийин нотариалдык формада күбөлөндүрүлөт. Анан уюштуруучу жетекчи органдардын тизмеси болот. Мисалы үчүн коммерциялык фонддо жетекчи болушу мүмкүн, байкоочу кеңеш болушу мүмкүн. Байкоочу кеңештен тышкары ревизор, бул өзүнүн көз карашы боюнча да, ревизор болуп калышы мүмкүн. Ошолордун тизмеси обязательно юстиция органдарына тапшырылат. Анан ушул юридикалык жактарды каттоодо канча убакытта алчу иштер болот? Булар деги эле көппү каттоого алуу иши? Көпкө созулчудайбы же бат эле бүтчү ишпи? Уюштуруу документтерди тапшыргандан кийин, баардык уюштуруу документтерин тапшыргандан кийин, юстиция органдары коммерциялык эмес, коммерциялык уюмдарды 3 жумушчу күндө катташ керек, эгерде туура болсо. Коммерциялык эмес уюмдарды 10 рабочий күндөрдө каттайбыз. Эми ушул каттоодон өтөт элек деген юридикалык жактар кимдерге кайрылат? Сиздерге, юстиция башкармалыгынабы? Түздөн түз Искөл областтык юстиция башкармалыгына атайын адистер бар. Ошого кайрылса болот. Атайын стендтер илинген биздин башкармалыкта. Ошондо образецтерди колдонуп, немеден де алса болот да, юстиция министрлигинин атайын официалдуу расмий сайтында атайын образецтер илинген. Мисалы үчүн адам осо түшсө, карап туруп образецин алып туруп, өзүнүн фамилияларын коюп, юридикалык жактын дарегин коюп, жетекчиси ким ошону коюп каттай берсе болот. Ошондой эле коммерциялык эмес уюмду түзүү үчүн атайын немелер бар да, үлгүлөрү болот, образецтер болот, ошолорду колдонсо болот. Эми ушул юридикалык жактан каттоодон өтөрдөн мурун аны ачышыбыз керек да, чынбы? Ошол ачканга дагы канча убакытке сарпталат дейм да? Ачканга аз эле убакыт кетеби? Аз эле кетет. Бул деген кыйынчылык туудурбайбы? Кыйынчылык деле туудурулбайт. Мисалы үчүн коммерциялык уюмду түзгөнгө, жана мен айтып кеткен жоопкерчилиги чектелген коомго же дыйкан чарбаны түзүүгө устав азыркы учурда юстиция органдарына тапшырылбайт. Бир гана жөнөкөйлөштүрүлгөн деп атпаймынбы, жана бир гана чечим эле тапшырылат бизге. Устав уже тапшырылбай калган. Анткени деген устав бул деген өздүк документ болуп эсептелинет. Ал деген кийин өзүн бекитип алса болот ошол уставды. Кийин бизден өтүп, печатин алгандан кийин, көөлүгүн алгандан кийин ошол эле мөөр менен бекитип алса болот уставды. Мына ошол сиз айткан мөөрдү кандай тартип менен алыш керек? Биздин мыйзамда жазылган юридикалык жак качан каттоодон өткөндөн кийин, күбөлүктү алгандан кийин, күбөлүктүн негизинде барып туруп типографиядан мөөрдү алып алганга укугу болот да. Ошондо канча убакыттан кийин болуп калат? Баягы ачты дейли, каттоодон өттү дейли. Ачты, күбөлүктү алды, бизден мамлекеттик каттоо күбөлүгүн же кайра каттоо күбөлүгүн алгандан кийин дароо эле барып туруп типографиядан ошол күбөлүктүн негизинде, анткени деген күбөлүгүндө конкретно жазылат да. Юридикалык жактын фирмалык аталышы жазылат, ИНН чогуу көрсөтүлөт. Ошонун негизинде барып туруп типографиядан аталышы менен мөөрүн алып алса болот. Анан эми ушул юридикалык жактан өткөн соң банктын баягы эсеп счетун ачууга да болот да, чынбы? Туура, ал жагы да каралган ушул биздин мыйзамда. Эсеп банкын ачууга бир гана күбөлүк юстиция органдары берген мамлекеттик каттоо күбөлүгүнүн негизинде барып, финансы кредиттик мекемелерде же болбосо банктарда барып туруп ачууга, ошол юридикалык жактын өкүлү барып туруп ачууга
милдет, то есть укуктуу да. Мөөр талап кылынбайт ал жерге. Мөөр талап кылынбайт. Бирок банктын же финансы кредиттик мекеменин өзүнүн бир талаптары болсо керек. Ошондо айтып коюш керек. Мөөр менен келтирип счет, эсептик счеттун ачканга деген бир талаптар болсо керек. Бирок биздин мыйзамда ошондой жазылган. Ошол эле мамлекеттик каттоо көбөлүгүн алып барса, расчеттик счетту ачууга. Ал эми ушул юридикалык жакта ачпаган жарандарга мыйзамда кандай чаралар колдонулат? Мыйзам... Сиз айтып атасыз, мыйзамдуу түрдө юридикалык жакты ачышы керек. Ар бир салык төлөгөн жаран. Чынбы? А эгерде ачпаган болсо, анда кандай чаралар колдонулат? Аларга бир колдонуучу чаралар барбы же ал баягы ошол боюнча эле көмүскөдө кала береби деген сөз да? Негизи мурунку административдик кодексте так айта албайм, мыйзамсыз ишкердик жүргүзүүгө атайын берене каралган да. Обязательно, то есть милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүп, анан өзүнүн ишмердигин алып барыш керек. А эгерде алып барбаса, атайын бир немелери каралган. Бул сиз ишкерлер жөнүндө айтып атасыз учурда. Ал эми жөнөкөй эле салык төлөгөн жаран, ал унаасына салык төлөгөн жаран, ал жерге салык төлөгөн жаран. Алар дагы, мен сизге суроо берип атам, алар дагы мыйзам түрүндө юридикалык жакты ачышы керекпи деп? Алар мыйзам түрүндө юридикалык жакты ачканга неме деле жок. Сөзсүз ачышы керек эмес. Кажети жок да мындай. Эгерде ал ишкердик менен бир гана иш берүүчү болсо. Сиздин биздин студияга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Мен сиздер менен коштошмокчумун. Амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.